Эмгек резервинин директорунун орун басары Жайнакбек Нарбеков жол кырсыгынан каза болду. Суук кабарды жубайы угалек. Жайнакбек досунун инисине өкүл ата болуп Ак Талаага тойго барып келе жатып жол кырсыгына кабылып каза тапкан. Унааны башкарып келе жаткан айдоочу уктап кеткен экен. Жайнакбек эмгек резервинде жөнөкөй жумушчудан баштап директордун орун басарылыгына чейин жеткен. Учурда анын келинчеги дагы оор абалда ооруканада жатат. Келинчеги Жайнакбектин каза болгонун угалек, деди чемпион Улан Эралиев. Жайнакбек Нарбеков 1989-жылы 3-октябрда төрөлгөн. Ал самбо, дзюдо, кыргыз күрөшү боюнча спорт чебери. Самбо казак күрөшү боюнча эл аралык даражадагы калыс, самбо жана дзюдо боюнча машыктыруучу болгон. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитетинин мүчөсү болчу. Өкмөттүн ыраазычылык каттары жана башка көптөгөн сыйлыктар менен сыйланган. Жайнакбек Нарбековдун артында 3 баласы калды. Жириновский. Кыргызстанды криминалдын башкаруусу жапайычылык. Владимир Жириновский азыркы интервьюларынын биринде Кыргызстандагы абал тууралуу пикирин билдирди. Өз сөзүндө ал кыргыз элине да кайрылуу жасады. Кыргыздарга жакшы бир кеңеш бергим келет. Ойгонгула, мына Лукашенко эмне кылыш керек экенин азыр түшүндү. Кыргыздар жакында Акаевди издеп каласыңар, Бакиевди издеп каласыңар. Атамбаев болсо ансыз деле түрмөдө. Жээнбековду деле жакында темир тордун артына жиберишет. Азыркы президенттин милдетин аткаруучу криминал. Түрмөдөн чыга калып эле президент болуп алды. Силер көз алдыңарда эмне болуп жатат түшүнүп атасыңарбы? Адамдар түрмөдөн чыга калып эле президент болуп жатышат. Бул деген жапайычылык да. Мындай нерсе тарыхта да болгон эмес. Адам деген университетти бүтүрүп, губернатор жана министр болуп алып, андан кийин гана балким арасынан эң татыктуусу жана чынчылы президент болушу ыктымал. Азыр болсо Кыргызстанды криминал башкарып жатат, деди ал. Бектур Арапбаев. Адахан Мадумаров эмне иш кылды дегендерге. Адахан Мадумаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрага орун басары болуп иштеп турган убакта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түрк кеңешинде демилгелеп аны өткөрдү. Азыр брендке айланып Кыргызстанды көчмөндөр маданиятынын борбору катары таанышууда. Бирок көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ошол убактагы чоң чиновниктер каршы чыгып, Мадумаровго эмне бизди кайдагы бир жапайы оюндар менен бүт дүйнөгө уят кылгыңыз келип жатабы деп катуу сынга алышып, оюнду өткөрүүгө тоскоолдук кылышкан. Экинчи, Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган убакта Кыргыз Республикасынын диний ишмерлерин, муфтият, казыят жана башка кызматкерлерди Араптын, Пакистандын кийимдерин эмес, Кыргыздын улуттук кийимдерин кийесиңер деп милдеттендирген. Ага чейин дин кызматкерлеринин бирдиктүү формасы жок эле. Кыргыз Республикасынын социалдык блок боюнча вице-премьер-министри болуп турган убакта мектептерде акча чогултуу маселесин мен жокко чыгарган. Башталгыч класстын окуучулары үчүн бекер ысык тамак уюштуруу сунушун киргизген. Окуу методикалары жыл сайын жаңыланып турган. Ошондой эле жаңы төрөлгөн наристе 5 жашка чыкканга чейин эмдөөнү мамлекеттин эсебинен бекер алуусуна шарт түзгөн. Жашы 74-төн жогору болгон пенсионерлер дагы мамлекеттин эсебинен дарылануусуна мүмкүнчүлүк түзгөн. Төртүнчүдөн, Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болуп тургандагы Адахан Мадумаров жазган мыйзамдар. Жер кодексинин 8 беренесине революциялык өзгөртүүнү Мадумаров жазган. Ага ылайык бай адамдар жерди сатып алып, карапайым калкка арендага берүүсүнө тыюу салынган. Жерге болгон 11 салыктын түрүн кескин түрдө азайтып, жер үчүн, суу үчүн жана соцфонд үчүн ага салык төлөнө турган болгон. Туура, Мадумаров суу чыгарып же жол салып бере алган жок, бирок ал мыйзам жазган. Ошол салык кылып берүүчү акчалар элдин өзүнүн чөнтөгүндө калып жатат. Мектепти ата-энелердин эсебинен оңдоо түзөө иштерин токтоттурган. Баатыр эне болууну 10 баладан 9 балага, андан кийин 7 балага түшүргөн мыйзамдын автору да Адахан Мадумаров. Мадумаров депутат болуп турганда көптөгөн мектептерди курдурган. Социалдык фонддун ишин дээрлик 10 жыл бою түптөп, ошого тиешелүү мыйзамдардын автору болгон. Эмгек, жер кодексине чоң салым кошкон. Кезинде элге, мамлекетке пайдалуу болгон мыйзамдарды эң көп жазган. Анан да кээ бирлери Бакиевчи дешет тура. Бакиевчи Кыргызстанда ким Бакиевчи эмес, бирок Мадумаров бийликте туруп, бийлик менен күрөшкөн. Ага мисалы 2010-жылы февралда Бакиевке арабаны аттын алдына коюп алып чаап баратасыз, абайлаңыз, жакында кулап түшөсүз деп катуу эскерткен. Ошол эле Саринин түзүлүшүнө, Максим Бакиевдин ал агенттикке башчы болуп келишине, Бакиев өткөргөн конституцияны өзгөртүү референдумуна караманча каршылыгын көрсөткөн. Атасынын душмандары сабап кеткен Эльвира Сурабалдиева тууралуу 8 факты.
Саясатка келгенине салыштырмалуу аз эле убакыт болгонуна карабай Эльвира Сурабалдиева эл арасында белгилүү өз орду бар. Эльвира Сурабалдиева Кыргызстандын вице-премьер-министри кызматына киришти. Спутник Кыргызстан эл арасында тайманбай бетке айткычтыгы менен оозго алынган жаңы вице-премьер тууралуу кызыктуу фактыларды даярдаган. Маалыматтар ачык булактардан жана Сурабалдиеванын буга чейин ЖМКларга берген маектеринен алынган. Чүйдүн кызы Эльвира Сурабалдиева 1978 жылы 23 ноябрда Фрунзе шаарында туулган. 4 туугандын эң улуусу, 2 сиңдиси, 1 энеси бар. Атасы Жыргалбек Сурабалдиев Сокулук районунан чыккан белгилүү ишкер болгон. Кийин жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Апасы Ысык көлдүн Ак Суу районунун кызы. Билими жана эмгек жолунун башталышы 2000 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин эл аралык байланыштар адистиги боюнча аяктаган. Билимин Улуу Британиянын Бристол университетинде ушул эле адистик боюнча уланткан. 2003 жылы Кыргызстан ишкерлер союзунун аткаруучу директору, 2004-2006 жылдары социалдык фонддун тышкы байланыштар жана маалыматтар бөлүмүндө катардагы адистен бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлгөн. Атасынын душмандарынан таяк жеген. 2005 жылдын 24 мартындагы башаламандык учурунда Сурабалдиевдин үйүндө белгисиз адамдар кирип келип, үй кожоюнун издешкен. Бирок кызынын жалгыз экенин көрүп катуу сабап, үйдө сакталып турган акча жана зер буюмдарды алып кетишкен. Баса алар ур тепкиден дээрлик эсин жоготуп койгон кызды эшиктин алдына алып чыгышкан. Бирок көчөдө ызы-чуу салып келе жаткан митингчилердин үнүн укканда кетип калышкан. Атасынын өлүмү. Ошондон көп өтпөй тагыраагы 10-июнь күнү атасы Жыргалбек Сурабалдиев киши колдуу болгон. Саясатчыны Бишкектин борборундагы кеңселердин биринин алдынан белгисиз адамдар атып кеткен. Жогорку сот анын өлүмүнө күнөөлүү деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кайсы бир учурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди тапкан. Бирок ал кийин акталып кеткен. Эльвира Сурабалдиева өзү атасынын өлүмүнө Бакиевдерди күнөөлөп келет. Атадан калган бизнеси үчүн күрөш. Сурабалдиеванын буга чейинки маектеринде атасынан калган эри бизнеси, тагыраагы Кудайберген авто тетиктер базарын бир эмес бир нече киши тартып алууга аракет кылганын айтып берген. Алардын эң күчтүүсү ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев болгон. Ал базарды 1 миллион сомго сатууну талап кылган. Бирок ой тилеги ишке ашпай калган. Ишкерликке кол салгысы келгендер унаа бизнесине сендей жаш кыздын тиши өтпөйт деп жүйө келтиришкен. Анткени менен Сурабалдиева бизнесин колдон чыгарбай базарды 9 жыл жогорку кеңешке депутат болуп келгенге чейин башкарган. Адилеттүүлүк издеп 2 президентке кирген. Биринчи жолу атасынын өлүмүнөн кийин дароо базарында текшерүү иштери башталып, анда иштегендерге кысым көрсөтүлгөндө Курманбек Бакиевдин кабыл алуусунда болгон. Ойлоп көрсөм, ошол кездеги кайгы муңун бардык коркунучта айдап кетиптир. Бакиевге атамдын 40 боло электе басып алып текшерүүлөр болуп жатканын айткам. Ал менин көзүмчө тиешелүү органдарга чалып, мыйзамсыз текшерүү жүргүзүп жаткан адамды тапкан. Ошол замат базарда бир дагы текшерүүчү калбай чыгып кетиптир деген Сурабалдиева маектеринин биринде. Экинчи ирет туугандарынын бизнесин жалган жала менен текшерүүлөр токтобой койгондо мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго барган. Ага кайрылганымдын себеби текшерүүчүлөр президенттин атын атап келишкен. Аны Жээнбековдун өзүнө айтсам шок болуп калган деген вице-премьер дагы бир маегинде. Парламенттик башкарууну колдойт. Сурабалдиева мамлекет толугу менен парламенттик башкарууга өтүүсүн колдойт. Ошол себептүү маектеринин биринде Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга акыркы президент болсо деген тилеги бар экенин айткан. Жолдошу менен ажырашкан. Өзүнүн айтымында жолдошу менен саясатка келгенге чейин ажырашкан. Ошондон кийин үй бүлө куруу маселеси экинчи планга жылып кеткенин жашырбайт. Бирок жаздагы карантин учурунда адамга аны түшүнүп сырдаша турган жан шерик керек экенин түшүнгөнүн айткан. Айданбек Ахматов. Үмүт Конституциялык палатада. Өмүрбек Текебаев Конституциясын дагы бузду. Ал буга чейин парламенттик системанын өр алышынан, Атамбаевдин бийлигинин күчөшүн артык көрүп, Конституциянын бурмаланышына жол берген эле. Муну мойнуна алган жайы бар. Текебаев жакында Конституцияны дагы сатты. Конституция жана анын негизинде жазылган президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо кайсы убакта болору так жазылган. Ага ылайык шайлоо жокко чыгарылгандан кийин 1 айдын ичинде кайра шайлоо жарыяланып, ал 45 күндүн ичинде өткөрүлүшү керек. Мыйзамдын талабы ошондой.
Бирок Садыр Жапаровдун ишарасы менен Акылбек Жапаров конституциялык мыйзамдын шайлоо мөөнөттөрүн так белгилеген беренелерин токтоткон мыйзам долбоорун жазып, аны парламент колдоп берди. Анын ичинде Текебаев да колдоду. Конституция жана анын негизинде жазылган мыйзамды каалагандай бурмалашты, мыйзамдуулукту мазакташты, маскаралашты. Ата мекенде Наталья Никитенко гана каршы болуп, өзгөртүү Конституцияга каршы келерин айтып турду. Текебаев Конституциянын, анын негизинде жазылган конституциялык мыйзамдын бузулушуна көз жумууга Садыр Жапаров менен соодалашып барганы байкалып турат. Соодасы ага шектүү кайтарылган депутаттык мандат Токтогазиевке берилген министрлик. Конституция жана президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын бузулушуна жол берүү менен парламент жана азыркы бийлик өлкөнү укуктук вакуумга же укуксуздукка, мыйзамсыздыкка түртүп жатат. Анткени азыркы парламент кабыл ала турган жаңы конституциянын легитимдүүлүгү чоң маселе болуп калат. Мөөнөтү бүткөн парламент кантип жаңы конституциянын долбоорун карайт, кантип референдум жарыялайт? Буга анын моралдык да, юридикалык дагы укугу жок. Ошондуктан эң жакшысы жана туурасы өз убагында шайлоолорду өткөрүп, мыйзамдуулук талаасына келүү зарыл. Мамлекет бул мыйзам менен гана жашай алат. Ансыз хаос, азыркыдай папка талашмай, кызмат соодалашмай күчөп, анын аягы мамлекет эл үчүн кейиштүү болот. Мына ушул мыйзамдуулукту орнотуу учуруда Конституциялык палатага келип турат. Бир катар юристтер жогорку кеңеш кабыл алган президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүнүн Конституцияга каршы келерин белгилеп, Конституциялык палатага кайрылышкан. Конституциялык палата мыйзамды жетекчиликке алып, өзгөртүүлөрдү мыйзамсыз деп тапса, анда мыйзам белгилеген мөөнөттө шайлоо болушу керек. Мыйзам белгилеген мөөнөттө шайлоону өткөрүп, легитимдүүлүктү тез арада калыбына келтирүүнү эл аралык коомчулук да талап кылып жатат. Алар азыркы бийлик менен байланышты минималдаштырып, ар кандай долбоорлорду, анын ичинде финансылык жардамдарды токтотуп жатышат. Бюджеттин тартыштыгы болсо 40 миллиард сомдон ашып кетти. Райымдын 2 миллиард сому аны жаба албайт. Жогоруда папка талашкан же соодалашкандар эл аралык жардам келбей калса жабыркабайт. Аларда жетиштүү майы бар. Пенсия, жөлөк пул алган калктын аялуу бюджеттен айлык алгандар жабыркап калаары аянычтуу, деп жазды ал.